Азыркы жаштарды көбү окуганды жаман көрүшөт. 11 класс бүтүргөндөн кийин Москва, Россияга кетип калышат. Ошолорго бир акыл насаат айтып коюңузчу. Көп 11 класс эмес, бүтпөй эле Россияга. Биз бардыгы эле ошо Россияга, жаштардын бардыгы эле Россияга. Жакшы эмес туксарлар. Биз Кудай кааласа Кыргызстаныбызды көтөрүшүбүз керек. Азыраак ал жактан 10 эсе аз тапсак дагы бул жакта жашаганыбыз жакшы. Адамдын бактыруулугунун белгисинен бир белги өзүнүн рызкысы мамлекетинде табылсын дейт. Өзүңүздүн рызкыңыз мамлекетиңизде табатсаңыз, алхамдулилля, сиз султан. Макулбу? Сиз алхамдулилля эгемендүү мамлекетпиз тақсырлар. Биз иншалла буюрса, илимдин жолуна дагы, диндин жолуна да түшсөк, баары жакшы болуп кетет. Жакшы болуп кетет иншалла. Экономикабыз деле көтөрүлөт, буюрса, баары жакшы болот. Эми туура тияка барып атат, ал жактан көрүп атабыз го. Баары эле жыргап аткан жери жок. Баары жыргап аткан жери жок. Канча өлүп келип атат, канча кор болуп келип атат, канча иштеп акчасын ала албай келип атат. Канча деген эмне деген эми, анча-мынча алхамдулилла, Алла разы болсун. Ошол учурунда барып, бала чакалуу болуп, орундап, кыйла эмелер иштеп аткандар дагы бар. Бул эми мындайча айтканда, жалпысынан эгерде бул жактан эле ишиңиз болуп табылып атсачы, барбай эле коюңуз да. Барбай эле коюңуз. А бул жак таптакыр эле болбой калса, ошондо мейли бир аз иштеп келе тургандай болуп ал көрүш караш керек. Мен 18 жаштамын. Сизден сурайын деп жүрөм. Сиз 18 жашыңызда дүйнөдө болгон көз карашыңыз кандай эле? Максаттарыңыз кандай эле дейт. 18 жашта да. 1891 болуп калам. Жок, Кудайга шүгүр. Мен 18 жашымда намаз окуйт элем. Бирок мындай түшүнүгүм жок болчу. Молдочулук ойлойт элем да, молдо деген эми кандай деп. Исламды ушундай түшүнөт элем, молдочулук деп түшүнөт элем да. Өлүп калса жаназа окуп, баш кошсо нике, 5 убакыт намаз окуп деп. Бул таза жашоо деп түшүнбөйт элем, мен муну билбейт элем. Ар бир адамдын мойнунда молдочулук, ислам дин бул молдочулук эмес да. Ислам дин бул молдолорго эле тиешелүү эмес да бул. Молдочулук эмес бул. Мен мурда ушундай деп түшүнчүмүн мен. Көз карашым ушундай болчу. Да мындай эле жок. Кийин анан терең окуп көрсөк, ислам деген бул жашоо өткөрүүнүн жолу турбайбы? Жашоону туура, таза, берекелүү, татыктуу өткөрө турган жолу.